келе жаткан 2024-жылыбыз кандай жыл болот болду экен, жана бизге эмнелерди алып келет деген суроолордун тегерегинде бүгүн Сүтсайдын көзү менен карайлы деп чечтик. 7-жылда 2023-жыл өзгөрүүлөр аябай чоң өзгөрүү болду байкаган адамга. Руханий жактан трансформация болуу кажет деп айтылды эле го, мурунку жетиде. Ооба. А бул болсо руханий моралдык жак бүтүп, материалдык жакка өткөн турбайбызбы? Жалпы жыл 8 болгондо адамдарда байып кеткенге мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Материалдык жактан өйдө бийиктеш керек экен, байыш керек экен деп атсам, ичимде бир кыжалатчылык пайда болот да. Жалпы жылдан бөлөк ар бир адамдын өзүнүн жеке жылы болот. Ошол жеке жыл бизге аябай таасирин берет. Негатив болуп, комментарий жазып, наалып, шыпшынып, нервти ашайтпакла да болот экен да. Турмушка чыкканга болбойт. Жеке жыл 8-де. Бул жалпы жылга тиешеси жок. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мына ошентип 2023-жыл соңуна чыкты. Аман эсен жыйынтыктап алдык. Келе жаткан 2024-жылыбыз кандай жыл болот болду экен, жана бизге эмнелерди алып келет деген суроолордун тегерегинде бүгүн Сүтсайдын көзү менен карайлы деп чечтик. Сүтсай мастери Толкунай Мамытова бүгүн бизде мейманда. Саламатсыңбы, Толкунай? Саламатсызбы, Назира эже? И дайыма ушул жыл жыйынтыктап атканда же эжеңди же сени чакырабыз. Бул адат болуп баратат окшойт. Толкунай 2023-кө сары эсеп салып көрбөйлүкпү? Ал кандай жыл болду? Силер кандай жыл болот деп айттыңар эле, ошого төп келдиби деген темада. 2023-жылды биз 7-жыл деп айтканбыз, кризис жана трансформация деп. Кризис дей турган болсок, бул деген жалпы дүйнө жүзүнө болгон жылдын энергиясы болгон үчүн 2023-жылдары эмнелер болду? Багы башка өлкөлөрдө согуштар башталып кетти, жер титирөөлөр болду, Турцияда болду жер титирөөлөр, сел болду, ташкындоо, вулкандар ачылып чыкты дегендей. Ошол жылдар бизге кризис алып келди десек болот. Бирок ошол кризистин артынан кайсыл жерде кризис болсо, ошонун жанында дайыма трансформация жүрөт. Эч качан бизге келген кыйынчылыкка, оорчулукка биз өкүнбөшүбүз керек да. Себеби жашоодо бизге жаңы деңгээлди көрсөтөм десе, Кудай ошондой кыйынчылык аркылуу алып келет адамдарды. Анан ошол 7-жылда 2023-жыл өзгөрүүлөр аябай чоң өзгөрүү болду байкаган адамга. Эмнелерди кылыш керек эле дегенде, жылдын башында ошо Эркинай эжем айта кеткен, көбүрөөк окуш керек, илим-билим алыш керек. Багы руханий жактан канчалык көбүрөөк байлык топтосок, ошончолук жашоо жеңилирээк өтмөк. Себеби кыйынчылыкка биз сабырдуулук менен, түшүнүктүүлүк менен карамакпыз да. Анан көптөгөн ошол кризистик ситуациялар болду. Азыр байкап көрсөңүз, психологдор аябай көбөйдү, тренерлер көбөйдү. Ошолордун сабагын биринин болбосо, биринин пайдасы тийгендер аябай көп. Көп айтат, ой, булар көбөйүп кетти, бунун эмне кереги бар? Инфо-цыгандар деп ошентип айтышат. Бирок алардын дагы мага көп окуучулар келишет, айтышат да, сенин сабагыңдан муну үйрөндүм, мен ушуну түшүнбөй жүргөн экенмин дегенде ойлоп коем да, менин баардык сабактарым пайдалуу болбосо дагы бир сөз, кээде бир сүйлөм сөз деле адамды кризистен чыгарат, депрессиядан чыгарат, стресстен куткарат дегендей. Ар бир нерсенин өзүнүн пайдасы болот. 7-жылда адамдар көбүрөөк изденишти. Ушунчалык көп аялдар келди, мен өзүмдү таппай жатам, мен өзүмдү кантип табам, кайсы жакта миссиям, эмне кылышым керек деп изденгендер өзүнүн көпчүлүгү өзүнүн ордун таптык десек болот. Таппагандар үчүн али да кеч эмес. Себеби келе жаткан жыл 2024-жыл бул карма жылы деп коет да. Бул жылда адам же өтө бийикке көтөрүлөт, же ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн. Ылдыйга түшкөндө ар бир адамдын өзүнүн жашоосу бар, разный түрдө өзгөрүлөт да, кыйынчылыктар болот. Бирок көбүнчөсү акча жаатынан көп адамдар сыналат да. Бийикке көтөрүлгөндө акча жаатынан көбөйүшү мүмкүн, түшүп кеткенде дагы акчасы жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек деген суроо туулуп турган болсо, бул жылда
көбүрөөк мээнет кылыш керек. Ак эмгек менен, адал мээнет менен акча таап, ошону туура сарптаганды үйрөнүш керек. 8 бул кыйгачынан караганда чексиздиктин белгиси болот го. Эгер 8-жылда адам 2024-жылы жаңы бир профессияны өздөштүрүп, жаңы нерселерге окуп, үйрөнө турган болсо, ошол буга түбөлүк акча табуучу булак болуп калат да. Ошондуктан 7-жылда окуп жетишпей калгандар 8-жылда дагы мүмкүнчүлүк бар. Эгер мен окуп бүттүм, мен ушул ишти аркалап жатам дегендер болсо, алар ошол жумушун алмаштырбай, башка жумушка өтүп кетпей, жакшы багындай күжүрмөн эмгекчил мээнет кыла турган болсо, жакшы акча таба алат да. 8 бул жалаң гана результатка иштей турган жыл болот да. Анан бул жыл акчанын, байлыктын, бийликтин, авторитеттин жылы болот. Көптөгөн жетишкендиктерге жетсе болот. 8 өзү акчанын энергиясы болуп эсептелинет. Ким 8, 17, 26-сында төрөлгөн болсо, буларда акчага болгон нюх аябай күчтүү болот да. Мындай карап туруп эле, кимде акча бар, каерден чыгат, кантип иштесе болот, жана ошол акчаны эле булар сактап калганды билишет. Өзүнө короткондон көп рахат ала беришпейт. Канчалык көп болсо, ошончолук бактылуу. Если акчасы короп бараткан болсо, булар өзүн бактысыз сезе баштайт да. Жалпы жыл 8 болгондо адамдарда байып кеткенге мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Бирок ошол байып кетиш үчүн адам аябай талыкмай мээнет кылыш керек. Ашыкча ойноп, күлүп, оюн зоокко убакыт коротуунун бир жыл токтотуп турса, эч нерсе болбойт да. Только иштеш керек. Бул жылдын энергиясы иштеп баштаганда, эртең уже 1-январдан күчүнө кирет. Ал жерде адам өзү сезе баштайт. Мээси кадимкидей ар бир нерсени контролдоп, ар бир нерсени эсептеп, ар бир кадамын кереги жок жерде ашыкча отурбай, акча чыкпай турган жерде жүрбөй, ар бир кадамын контролдоп калат да. Себеби 8дин энергиясы эң күчтүү энергия деп эсептелинет. 2024-жылы карма жылы деп коет. Себеби кылган иштерибиз, карма бул баягы биздин кылган иштерибиздин өзүбүзгө кайтып келиши. Эгер мен бир сөз сүйлөсөм, ошол сөз мага таандык энергия болуп калат. Ошол энергия кайра өзүмө кайтып келет. Эмнеге баягы көптөгөн баягы психологтар же болбосо элдердин тили менен айтканда акыл үйрөткүчтөр айтат го, адамга жакшылык каала, ошол сага 2 эсе кайтат. Себеби бирөөгө каалаган жакшылык ал менин энергиядан чыккан сөзүм болуп атпайбы? Өзүмө эле кайтып келет. Ошон үчүн даже душманга дагы жакшылык каалап коюш керек. Кудай өзү чечет кимге эмнени жөнөтүштү. Жакшына эле жүргөн бирөө жакпай калса, биз ага жамандык айтып койгон менен ага барып тийип, ал жаман жакка бурулуп же жаман нерсе келип кетпейт анын башына. Кудайдын таразасы күнү түнү иштеп турат, баарын көрүп турат, өзү тегиз карайт. Жибереби ага карманы, жибербейби, өзүбүздө калабы, өзүбүзгө качан келет, ошонун баардыгы таразаланып турат да. Көпчүлүк учурда, эгер буга чейин, если жалпы жыл 2 болсо, же болбосо да кайсы 7-жыл адамдар багы руханий байлык издеди, 2-жыл болгондо элдер отношения издемек, 6-жылда сүйүү издемек, а бирок 8-жылда адамдар акча издейт. Только акчанын артынан чуркап калышат да. Ким туура чуркап, ак мээнет кыла турган болсо, жакшы ийгиликтерди багындырып бийиктикке көтөрүлө алат. Руханий жактан трансформация болуу кажет деп айтылды эле го, мурунку 7-де. Ооба. А бул болсо руханий моралдык жак бүтүп, материалдык жакка өткөн турбайбызбы? Ооба. Эгер адам руханий жактан эле байып кете берсе, анда материалдык жак аксап калат. Эгер материалдык жактан байып кете берсе, анда ал руханий жактан аксап калат да. Эгер бул эки байлык бири-бирисиз келип алган болсо, адамга экөөнүн бирөөсүнөн тең айрылып калуу коркунучу бар. Себеби адам бутуна туруп байып, жакшы байлыкка ээ болгондо, анын адамдык сапаты да болуш керек да, акчага көбөп кетпей. Же болбосо жалаң гана адамдык сапат болсо, анда акчага маани бербей коюшу мүмкүн да. Акчага умтулуу, акчаны жакшы көрүү, акчалуу болуу жаман нерсе эмес. Бизде айтат, баягы СССРден калып кеткен го, көп установкалар, байлар, жаман адамдар, ач көз, ичи тар дей берет. Жок, если экөөнү тең бирдей алып кете турган болсо, ал адам мыкты, жакшы эле адам болуп эсептелинет да. Эгер руханий жактан ал бай болуп, бирок материалдык жактан аксап турса, анда деле ач көздүк пайда болот да. Себеби эл жашап атат, кийинип атат, ойноп күлүп атат. Ал да ошону каалайт. Себеби биздин напси жыргагысы келет бул дүйнөдө. Акчасы жок болсо каяка жыргайт. Только руханий байлык менен алыска кете албайбыз. Качан гана экөөнү тең бирдей алып кеткенде, бизге жашообузда көп жеңилдиктер болот.
Сон мен азыр Кан Өк романын окуп баштадым да анан кайра. Анан мурунку бала чак бул жакшы аңдаган эмесмин. Азыр окуп атып, мен кыргыздын жан дүйнөсүн аябай сон терең түшүнүп атам дагы. Анан кадимкидей бай кедей болуп, коом экиге бөлүнүп, ушунчалык байларды жек көргөн, жектеген бир көз карашты баамдадым дагы. Анан ал китепти окуп атып чын эле ой бети жок, байлар ушундай болчу экен деп окуйсуң да. Бул нерсе биздин генетикалык деңгээлде ДНКбызга сиңип калган нерсе окшойт да. Анткени биз деле кичинекей кезибизде өзүң байкасаң, жомокторубуздун баары эле бай кедей болуп бөлүнүп алып эле анан байларды ушунчалык жек көрүп өскөн. Бул нерседен азыркы учурда дагы арыла албай атабыз. Азыр сен болсо материалдуулук жактан өйдө бийиктеш керек экен, байыш керек экен деп атсам, ичимде бир кыжалатчылык пайда болуп атат да. Эми бул материалдуулук да депчи. Анан моралдык жактан өш керек болчу да деген бир сага макул болбой аткан нерсени азыр ичимен байкап калдым. Азыр көрөрман деле ар бири ичинен ошентип бир тынчсызданып атса керек. Чынында эле ошо байлык, акча бул жаман эмес, бул жакшы нерсе, бизди өстүрө турчу нерсе экенин кантип жаны дöне боюбузга сиңирерибизди билбейм да. Ошо жылдын катары менен келатканда деле биринчи руханий жактан өнүгүү өстөп жатпайбы 7-жылда. Эгер адам өзү изденип ошону өнүгүү өспөсө, Кудай ага кризис жөнөтөт. Кризис жөнөткөндө адам каалаба түшүнөт. Кыйынчылык келгенде айтабыз го, мен бунун жүзүн көрдүм, буну түшүндүм. Мындай болот турбайбы? Мен ушуну түшүнбөй жүргөн экем дегенде, бул 7-жылдын трансформациясы болуп эсептелинет. Андан кийин адам уже өзүнүн эгосун кичине болсо дагы сабырга, тартипке келтирип, өзүн баягы асманга калкыбай жерге түшүп басып жүргөндө анан акча келе баштайт 8-жылда. Себеби 8-дин энергиясы иште деп түртө берет да. Адам ичинен кыжаалат болот. Мен иштебей жатам, акча таппай жатам, эмнеге мындай болуп жатам деген ойлор аны жей берет дагы, туруп иштеп баштайт. Ошондо руханий байлык, анан материалдык байлык келип жатат да. Ошол нерсени туура алып кеткенге аракет кылыш керек да. Көпчүлүгү материалдык байлыкка умтулуп алышат дагы, руханий жактан алсыз болуп калышат. Тегиз алып кеткенде көп адамда жакшы мындай өнүгүүлөр пайда болот. Анан сиз айтып кеткендей, илгертен бизде ошол калыптанып калганда, менин апам СССРди аябай жакшы көрчү. Өмүр өткүчөк деле СССРде мындай болчу, СССРде тигиндей деп өткөн. Анан менин мээме сиңип калганы, байлар жардам бербейт, байларды ашып ташып турса да бербейт, себеби булар ичи таар деген установка кирип кеткен да. Ошол менен чоңоюп мен жакында эле иш баштап жатып, анан өзүбүздүн акчабыз азыраак болуп бир байдан сурадык да, анан жок деп койду. Анан жок деп койгондон бул да бир жакшылыкка дедим. Мурда мен осуждать этесиң го, жектеп, ушинтип койду, мынтип койду десем, анда ойлондум, неге бул отказ берди? Бул жөндөн жөн болгон жок, же мен бул ишти кылбашым керекпи? Кылбайын десем, мынча акча чыгып атпайбы? Кудай берди го деп, өзүнчө анализ кылып отуруп, анан бир кезде мага ой келди да, ал акча, бирөө берген акча даяр да. Аны аёсуз коротуп саласың да. Ошол бизнеске салып жатканда мага ой келди, ал оңой акчаны мен оңой коротуп, баркын билбей калмакмын. Өзүмдүн акчам ширин да, акырындан короттум, нар жагын карадым, биягын ойлондум, баарын карап акырындык менен короткондо анан берекелүү болду да ошол жумушум. Азыр ойлосом, эгер ошонун киши бергенде мен карызга да батмакмын, ал менин кармамды дагы алып калмак, аны берем деп дагы кыжаалат болмокмун. Баягы окуп кичине изилденип калган үчүн ага ачууланбай, кайра мен жооп издедим да, Кудай эмнеге мындай болуп калды депчи. Ушунчасын берген, ушуну эмнеге бербей калды экен деп ойлонуп изденгенде анан жакшы жыйынтык чыкты да. Көп учурда эле биз байларды должен дейбиз. Мисалы үчүн жакында эле комментарий окуп калдым, эмне кылды деди. Президент бирдеке кылды деп жазылып турат, астында кедей кембагалга бербейби, анан детский домго бербейби, кыйналгандарга, жалгыз калгандарга бербейби деди. Анан бир эле адам жазыптыр, кедей кембагалдар, кыйналгандар өзүлөрү мээнет кылып иштебейби, аларга эмне бирөө карызбы деди да. Карап турсаң, туура эле ойлонот да, алар да мээнет кылыш керек. Аракетчил адамга Кудай өзү берип жатпайбы? Биз ниетибизди ошо колунда барларга коюп алабыз да, ушул бериш керек, ушундан алышым керек деп, Кудай ал адамга көбүрөөк бере берет, биздин ырыскыны ошол аркылуу берип коюп атпайбы? Биз түзмө түз Кудайдан сураганды үйрөнүшүбүз керек. Кудай деп, жолумду ач, көрсөт деп. Сабактарымда
дайыма айтам, энергияны эң биринчи көтөрүш оңой жолу бул басуу. Ар бир адам 8-9 километрден көбүрөөк басыш керек. Анан басып бүткөндө, могул жерде кундалини энергиясы көтөрүлгөндө, толугу менен энергия бийик болуп, биз Кудайга көрүнө баштайбыз. Ошол учурда сурашыбыз керек, Кудай деп. Себеби баскан сайын адамда негатив ойлор кетет, жашоодогу күнүмдүк көйгөйлөр учат дагы, башта пусто болот. Орустар айтат го, в голове пусто, в кармане густо дейт го. Адам мээсинде ойлор аз болсо, чөнтөгү калың болот. Ошол учурда сураш керек, Кудай деп. Эмненин жообун алгым келет. Мен жөнөкөй эле пример айтайын, интенсив баштаарда сураганда, Кудай кантип баштайм, кандай кылам дегенде бир эме болуп калды. Как раз сиздин передачаңызга келип калдым дагы. Ошол жерден өзүнөн өзү подписчиктер көбөйүп, сурап, сабактарыңыз барбы деп баштаганда, ошол аркылуу Кудай мага өтүп койду да. Эми Кудай өзү түзмө-түз келип айтпайт да, ай кызым сен мынтсың, тинтесиң дебейт да. Просто адамдарды жөнөтөт, ситуацияга калдырат, же кыйынчылык, же наоборот жакшы жол менен жөнөтөт. Бирөөгө кнут, бирөөгө пряник, бирөөгө катуу жол менен көрсөтөт, бирөөгө жеңил жол менен. Кимдин түшүнүгү кайсы деңгээлде болсо, ошончолук жашоосу багындай ошого жараша боло берет да. Эгер түшүнүгү мыкты болсо, ал жеңил эле жол менен түшүнүп алат. Эгер кичине татаал болотса, анда кыйынчылык менен келет. Анан ал нерсеге, Кудай, мен башыма эмнеге мындай түшүрдүң, эмнеге мен мынтип кыйналып атам деп претензия коюунун кереги жок Кудайга. Анткени только ыраазычылык жол менен гана адам байыйт, ыраазычылык жол менен гана жакшы нерселерге жете алат да. А биз дайыма мындай негативный болуп, нааразычылык билдирсек эле Кудай келип эле ме деп мешоктоп берип койчу деп ойлойт да. Жок, канчалык благодарный болуп. От души анда дагы айтат, ой, мен ыраазычылык билдирип атам деп кээ бир окуучуларым келет да. Жок, ал ыраазычылыкты дагы от души билдириш керек. Сүйүү менен жүрөгүңдөн ыраазычылык чыкканда, ушунчалык денеңдеги энергия көтөрүлөт, өзүңө да сезилет. Ошол положительный энергия Кудайга жетет да. Адам низкий вибрацияда жүргөндө, ал Кудайдын көзүнө көрүнбөйт. Себеби негативный адамды кара нерсе басып калат да. Позитивный адам дайыма жаркырап, башка адамдар да тартылат. Себеби ошонун энергиясынан алар өзүнө мындай жакшы нерсе алгысы келет да. Ошон үчүн негатив болуп, комментарий жазып, наалып, шыпшынып, нешто ашайтпагыла да болот экен да. Кудайдан алыстайт экенсиңер өзүңөр эле, анан оозуңардан каргап иштеген сөздөрүңөрдүн баары ошо каргап аткан адамга эмес, өзүңөргө тийип, өзүңөрдү чиритерин унутпагыла. Анан сен айтыпсың го, мен үчүн мынчанчы жыл, анан сиз үчүн тигинченчи жыл деп, аны кантип санап атасың? Ооба, жалпы жылдан бөлөк ар бир адамдын өзүнүн жеке жылы болот. Ошол жеке жыл бизге аябай таасирин берет. Мисалы үчүн, сиздики 8-чи жыл болуп жатпайбы? Общий жыл дагы 8 болуп атат. Сиздин жеке жылыңыз да 8 болуп жатат. Сиз аябай эмгектенесиз. Бирок менин билишимче сиздин 2 датаңыз болуп жатпайбы? Сиз 2 жылды тең жашап өтөсүз. Эмоция болосуз кийинки жылда, же 8ге окшоп мээнеткеч болуп кетесиз. Багы 2 жылдын энергиясы иштегенде мындай болуп турасыз да. 2 датасы барларга негизи өзүңөрдүн датаңарга өтүп алгыла дейбиз, но если сиз өтө элек болсоңуз, анда 9ду дагы, 8ди дагы жашап өтөсүз да. 8-чи жылда эмне кылыш керек адамдар? Окуш керек, билим алыш керек, иштеш керек, мээнет кылыш керек, турмушка чыкканга болбойт. Жеке жыл 8де. Бул жалпы жылга тиешеси жок. Күтүп тургула бир жыл десеңиз. Анан кредит, карыз, же болбосо баанда рассрочка, ломбард, залог дегендер болбойт, себеби аны төлөө өтө кыйын болуп калат да. 8-чи жылда недвижимость, кыймылсыз мүлк алса, кийинки 9 жылдан кийин кайра ошондой үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеби 8-дин энергиясы чексиз. Кайра ошол жыл кайталана берет. А 8-чи жылда турмушка чыкканда, кайра 9 жылдан кийин турмушка чыгып калбаш үчүн чыкпай тургула. Бул бирок жеке жылга байланыштуу. Общий жыл, жалпы жылы 8 болгондор турмушка чыга берсе болот. Алардын жеке жылын эсептеш керек болот да. Но кредит, карыз алгандан жалпы жылда эле алыс болуу керек да. Ипотеканы 1 жыл кое тургула, же болбосо багындай башка бирөөнүн атына алып турса болот болуш керек. Анан карыз алган болсоңор, желательно берип салыш керек да, себеби кийин бериш өтө кыйын болуп калат.
аябай жакшы баягындай авторитеттүү болуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар 8-жылдачы. Ошого көбүрөөк мээнет кыла беришиңиз керек. А если 9-жылда ала турган болсок, 9 бул завершение цикла деп коет. 1-ден 9га чейин жеке жыл болот. Жалпы жыл дагы ошо 1-ден 9га чейин болот. 9-жылда эмне кылыш керек? Ден соолукка караш керек жеке жылда. Спорт менен машыгыш керек. Сиз как семерка йогага катышсаңыз болот. Дагы эмоцияны сактап, багындай сабырдуу болгонго үйрөнүш керек. Себеби канчалык көп эмоция болсоңуз эмки жылы ошончолук өзүңүздүн ден соолугуңузга зыян келтирип алуу коркунучу бар да. Анан жардам бериш керек. Көбүрөөк благотворительность дейт го. Кайрымдуулук. Кайрымдуулук кылыш керек да. Кайрымдуулук кылганда карап туруп бериш керек. Кээ бирөө жөн эле кыйналып атам деп сурай беришет. Кээ бирөө чыныгы кыйналат, бирок сурабашы мүмкүн. Канчалык көп жакшы иштерди кылсаңыз, ошончолук сиз баягы кармаңыз, негативный кармаңыз азая берет да. Себеби баягы айтат го, күнөө кылсаң деле кечирим сурасаң кечирет дейт го Кудай Таала. Ошол сыңарындай эле, эгер сиз билип билбей кетирип алган күнөөлөрүңүз болсо, бирөөнүн көңүлүн ортуп алдыңыз, ал айтпады, бирок ичинде сизге негатив сактап жүрөт, ошол нерселер жуулуп кетет да. Анан дагы эң важный кой союп кан чыгарып койгон жакшы. Канга кан, жанга жан дейт го. Ошол сыңарындай эле, эгер бир кыйынчылык, жоготуулар келе турган болсо, ошону жертвоприношение дейт го, кыргызчасы кандай экен? Курмандыкка чалуу аркылуу жууп кетсеңиз болот да. 9 ошол менен цикл бүтөт, андан кийин уже 1-жыл башталат да. Жеке жыл, 1-жыл. Бардык нерсенин жаңы башталышы болот. Дүйнө жүзү азыр 8-жылга өтүп жатпайбы? Кийин 9-жыл болот, андан кийин 2 жылдан кийин биз уже жакшы жаңы пландарды түзө берсек болот. Ага чейин азыр айтылган нерселерди аткарышыбыз керек да. 2023 бул жети болсо, 2024 8-жыл, 2025 9-жыл, 2026. Ошондо бул 7-8-9 жылдардын баары бул өзүбүздүн үстүбүздөн иштөө, трансформация жылдары экен деп кое берейинби? Ооба. Туура айтамбы ошондо? Анан бул жылы болсо, анда 2024-25, 26-жылы 2026-жылы где-то апрелден баштап жер жүзүндө энергия алмашат дагы бардык нерсе жаңыдан башталат. Адамдардын жумуштары жакшы боло баштайт жалпы дүйнө жүзүндө. Анан эми тегиз карай турган болсок, жеке жылы башка болот да. Эгер жеке жылы ошо 1-жылдадан 7-8-9га туш келип калса, ал өзүн гана өнүктүрө баштайт. Жалпы жыл өз орду менен жакшына кете берет. Жеке жылда адам өзүн өнүктүрүү керек да. Негизи Сюцай илиминде жеке жыл багы ар бир адамда матрица болот да. Мисалы үчүн сиздин датаңыз 7-11-1985 беле? 85 болгондо сизде 2 деген цифра жок болуп атат, жалпы датада. 3 деген жок болуп атат, 4 жок болуп атат, 6 жок экен, и чисто так, калганы бар болуп атат. Ошол сандарды датадагы сандар матрица боюнча бизге бир сапаттарды берип турат да. Мүнөздөмө характерибизге бир сапаттарды берип турат. Алар ар бири пайдалуу сандар. Эгер бирок ушундай датага байланыштуу ал сандар жок болсо, ошол жеке жылдар аны иштеп чыгууга жардам берет. Эгер жеке жылыңыз 8 болсо, сиз өзүңүздү 8дердей сезесиз. Иштерман болуп кетесиз, ар бир нерсени акча менен ченеп каласыз. Иштеш керек, мээнет кылыш керек, бекер отурбагыла, менин убактым келип калды деп саатта карап ушинтип 8дерде болуп каласыз да. Время деньги деген адамдар болот. Эгер 2-жыл болсо, анда 2ге окшоп, сизде 2 деген жок болот атпайбы сан? Аны иштеп чыгууга 2-жыл жардам берет. Себеби ал 2лердин планетасы ай болгон үчүн таасирин бергенде сиз 2лерге окшоп түшүнүктүү боло баштайсыз, дипломатичный болуп, мамиле түзүп адамдар менен баягы ай чырайлуу, назик, ойлонгон, ушундай кыз боло баштайсыз да. Анан матрицадагы сандарды иштеп чыгууга ошол личный жыл жардам берет. Сен азыр айттың го, бул меники 8-жыл болуп атат дедиңби? Эмдиги жыл 9-жыл болот да.
же 8 же 9. Сиздики 2 дата болуп жатпайбы? Ладно, өзүмдүн датам менен алганда бул 9-жыл деп коеюн, А эмдиги жыл 10-жыл болуп кетти белеби же кайра бирден башталабы? 10 дегенде 1ге 0 кошсо 1 чыгып атпайбы? Кайра 1-жыл болот да. Анда дегенчи, анда деген быйыл менин дагы бир трансформация болуу жылым окшойт, Дагы калды окшойт. Эмдиги жылы анда мен үчүн такыр башка нукка өзгөрүү жылы болот окшойт, Бул өзгөрүүгө бараткан жыл окшойт, Ооба, себеби быйыл сиз 2023-жылы 7-жылды дагы 8-жылды дагы чогуу өткөрдүңүз да. А кийинки жылы 8 менен 9ду чогуу өткөрөсүз. Өзүңүздүн оюңуз боюнча сиз байкап көрүңүз да, 8 көбүрөөк иштедиби же 7 көбүрөөк иштедиби. Бирок ойлоп көрсөм, баягы азыр телевидениеге чыгып, кайра кайтып келдиңиз го, 8 кайра кайтарып алып келди сизди телевидениеге. 8 иштеди окшойт, 8 иштеп кетти да. 18 жыл мурун кандай болсо, ошол нерсе мага азыр кайталанды да. Ооба. 2005-жылы октябрда телевидениеге кирсем, быйыл 2023 кайра телевидениеге кирип атпайбы. Көрдүңүз, ар 9 жылда алмашат. 9га 9 кошсо 18 болот атпайбы? Ошол 18 жылдан кийинки көрүнүш кайра кайтарылды и еще более популярная, еще более известная болдуңуз да. Комментарийде баары жазып жатат го, сен келип кызыгып калдык, сен болбосоң көрбөйбүз, кетпе деп. Анан бул жылы мындай болду да, мындай. Баягы мен тарынган же мен тарынтып алган или сүйлөшпөй калган адамдардын баары менен кайра жолуктум. Анан мындай болду да, Кудай мага боо түйүнүң чечилбей калды, момуну чечип кой деп, булам ошол кишилерди жиберип аткандай. Анан алар менен кечиришип, ичибиздеги кирлерибизди жубатып, мынтип жолго салып, бир триггерлеримди, трансформация бир немелеримди жапкандай болду да, эмне дечи эле. Ишкылып ушундай бир түйүндөрдү чечип аткандай сезим келип атат азырчы. Туура эле. 8 бул карма болуп жатпайбы? Кылган ишибиз өзүбүзгө кайтып келе турган жылдардын бири да. Жалпы дүйнө жүзү боюнча ал жалпы болуп иштеп кала берет эмки жылы. А сиз быйыл 7-ди да 8-ди да жашаган үчүн 8 сиздин өзүңүздүн туулган датаңыз менен. Кудай билет сизди 8 ноябрда төрөлгөн деп. И ошол төрөлгөн боюнча 8 жыл келди да сизге. Анан мындай карап көргөндө карма боюнча сизден кеткендер кайра кайтып келди. Ошону иштеп чыгарыш керек. Ким менен мамилебиз бузулса, жактырбасак, көргүбүз келбесе, жектеп, жаман көрө турган болсок, ошол адамдарды жашообузга кайра-кайра жөнөтө берет. Бирок кээде бир эле адамдын кебетесинде эмес, несколько адамдын. Эгер биз кайненебизди жактырбасак, балабызды ошондой кылып жөнөтөт, же келинибизди, же неберебизди. Анан ошол менен кайра эле мурункудай эле проблема башталат, келишпестик, жактырбастык боло берет да. Ошон үчүн биринчи адам менен проблеманы жаап, түйүнө чыгарып, жакшы мамилени сактап калууга аракет кылыш керек да. А болбосо ошол эле адам башка телода, башка мындай кебете кечпир менен келе берет биздин жашообузга. Бирок ошол эле проблеманы алып келип берет да. Сен мону чече элексиң, балам, чеч ушул проблеманы деп. Себеби ар жашоодо бул деген багындай бийиктикти багындыруу болуп жатпайбы? Өзүңдүн миссияңа жетүү, предназначениени аткаруу дегенде эмне максат менен келдиң бул жашоого, ошону аткара билүү. Андан сырткары адамда дайыма адамдык сапат калыш керек. Мага жакпайт да, болду ушул жакпайт деген нерсе болбойт. Жакпай жатабы? Анда изден. Эмне үчүн ошол жакпайт деп. Балким ал адамда деле эместир кеп, балким сенин характериңде кеп болуп калаттыр деп ойлонуш керек да. Если бунун характери жакпай жатса, ошол нерсе менде бар. Может мен байкабай жаткандырмын деп. Себеби Сюцага окуп келгенде мындай болду. Мен иштеген жерде аябай көп адамдар менен Сюцага чейин учурашпай калам. Жакпайт болчу, көргүм келбейт эле, өтүп баратып жанынан өтүп кетет элем да, учурашпаш үчүн. Анан Сюцага келип издендим. Эмнеге булар мага жакпайт десем, баардыгы өзүмө окшогон тогуздар экен. Себеби характерлери чорт, бетке айтып жиберишет, көңүл ооруп калат дебейт. Анан баягындай эмоциональный болгон үчүн өзүм да эмоциональный, алардын да эмоциясын мен көтөрө албай калып эле анан капа болуп, көрбөгөнгө аракет кылып экен. Канчалык ошенткен сайын менин жашоомдо тогуздар көбөйө берген. Анан качан гана мен кабыл алып, аларды жакшы көрүп, эркелейби, баягы тогуздар 7 айлык баладай болуп жатпайбы? Эркелейби, кылыгын көрсөтөбү, эмоция болобу, ачууланабы, мен аларга жылмаюу менен карап, булар да Кудайдын жараткан бир пендеси деп жакшы көрүп, сүйүп калганда гана мен ошол кемчиликтерди ал адамдардан байкабай калдым.
Сонун мен өзүмдүн баардык нерсени иштеп келатам. Азыр болсо, азыркы тапта ичимде бир кыргыз өлө ойгонуп атат. Тим эле айтып атам да, ичимде бир манасым ойгонуп эле кылычын көтөрүп алып жашып жүрөт депчи. Анан кыргыз кийим көрсөм баса калып кийем. Анан кыргыз мондай немелерди көрсөм кечик эле ошондой анан кыргыз деген кишилер менен эле жолугуп атам. Анан мен ооздуктай албай аткан эмоциям башка маданиятка сүңгүп кеткендерди кечире албай, сен кыргызды сатып салгансың деп эле аны менен күрөшүп атам да. Ошо күрөшүмдү такыр таштай албай, ичимдеги бул аларга болгон ызаамды кетире албай атам да. Ал сиздин еще миссияңыздан келип чыгат. Сиз число сознания 5, число сознания 7, миссияңыз 5 болуп жатпайбы? Ошо миссия 5 дайыма күрөшөт, антисоциальный ситуацияны түзөт. Антисоциальный дегенде адамдарга каршы ситуацияларды түзөт миссия 5тер. Мындай нерсе идеально только миссия 5терде эле болот да. Анан карап сиздин ар бир постуңузду, стористериңизди карап турам. Анан ооба эми адамдар бизде билимдин жоктугунан, илим албагандыктан, туура эмес тарбия, туура эмес көз караш адамдарга берилгендиктен биз ошону ээрчиме калк болуп, оома калк болуп кетип жатабыз да. Ким каяка чакырса, ким эмне десе ошону идол тутуп эле кете беребиз да. Чыныгы илимди биз көргүбүз келбейт, уккубуз келбейт, себеби ал жерде багы өзүңдү кыйнап өзгөрүш керек, көп нерсени түшүнүш керек, моюндаш керек, жаман характериңди моюндаганга туура келет, жаман сапаттарыңды жок кылганга туура келет. Ан менен эч ким иштегиси келбейт, а бирок муну айтып койсоң эле мынтип каласың, буну окуп койсоң эле тинтип кетесиң дегенге ишенип эле чуркап жүрө беребиз. Аны айткандан, окугандан эмне пайда, эгер сен аны жашооңдо колдонбосоң? Мисалы үчүн айтылат, динде деле айтылат да, бирөөнү ушактаба, бирөөгө жаман сөз сүйлөбө дейт. А бирок комментарийде жаллаң, сен мынтип каласың, тозокко түшөсүң, каргышка калдың, Аллах сени карабай коет деп. Кудай бирөө эле. Баарыбыз Кудайды жакшы көрөбүз. Кудай жок, мен ага ишенбейм деген адамдарды мен пока көрө элекмин. Бирок ошол бир Кудайга болгон сүйүү могул жерден жүрөктөн чыгыш керек. Мен жол сабалды, мен Кудайды сүйөм деген нерсе болбойт да. Мен дагы бир учурда ошо ороном деп, жолук салынам деп жүргөм. Бир эже болгон, ошол Айша деген эже айткан, жолук салынба, артыңа эле байланып жүр, оронбо, биз кыргызбыз деп айтканда, ошол эжени бир сыра ичимен жектедим. Бул эмне болуп атат депчи, Кудайга каршы чыгып атат депчи. Анан ойлонуп көрүп, ошол заматтан баштап ойлоно баштадым да, эмнеге бул мынтип айтты? Чындап эле кыргыздарда болгон эмес го деп изилдеп көрүп, анан жолук салынбай калганмын да. Ошол учурда мен Жанат агайга келип калдым. Сүтсага келип анан сурадым да, Жанат агай, мен жолук салынгым келбейт дедим. Хотя жолугум мындай эле келинский жолук болчу да. Салынгым келбейт, бирок мен Кудайдан коркуп жатам десем, айтты, эгер сен Кудайга болгон сүйүүнү условно жолук аркылуу көрсөң, анда сенин сүйүүң кайсы Кудайга болгон деди. Ушунчалык өзүмдү күнөөлүү сездим. Мен, значит, ошо Кудайды сүйүш үчүн мага ушул нерселер тоскоол болуп жаткан турбайбы деп, анан жеңилдик менен кабыл алдым, жолугумду чечип койдум. Жөн эле баягындай эми ачынып, чачынып деле кетпедим, көчөгө чыгып деле кетпедим, жакшына эле жүрдүм, жакшына эле кийинип жүрөм дагы деле. Анан ошол учурда менде внутри күнөө бар эле да. Эгер чечип койсом, коркуу бар эле. Эгер чечип койсом, мен күнөө кылам. Чечпей койсом деле күнөө кылып жатпаймынбы дегенчи. Анан кайсы бирине оюм дегенде ошо Жанат ага жакшы совет берген, ага да ыраазычылык айтып кетем. Анткени менин жүрөгүмдө оор ташты алып койгонда, сүйүү Кудайга болгон ал жүрөктө болот. Аны эч ким эсептей албайт, ченей албайт. Ошол сыңарындай эле ыйманды дагы эч ким эсептеп ченей албайт. Себеби не бир ситуация келип калганда, ыймандуу деген адам ыймансыз жорук жасап коюшу мүмкүн. Ыймансыз деген адам ыймандуу жорукту жасап коюшу мүмкүн. Ошондон улам эч ким мен сиздин ыйманыңызды ченей албайм, сиз меникин ченей албайсыз. Башка адамдыкын, эч кимдикин ченей албайм. Ошон үчүн ар бир адамды Кудай жаратып койгон үчүн эле биз сыйлашыбыз керек. Себеби ошол адам бул дүйнөгө керек, ошон үчүн Кудай аны жаратты. Анын да өзүнүн миссиясы бар, биздин да өзүбүздүн миссиябыз бар да. Ар бирибиз бири-бирибизге сый мамиле кылганда ошол нерседе мусулман адам жатат, ошол нерседе кыргыз адам жатат. Бирок энем айтчу, кыргыздын
дээринде нары жагында уже ыйман берилген дейт. Ошон үчүн биз өзүбүз билип улууларды сыйлайбыз, өзүбүз билип эле сый урмат кылабыз, келген конокту жакшына тосуп алабыз. Бара-бара эмне болуп жатат? Адамдар өзгөрүлүп, баягы ар кайсы агымга кирип алып, үйгө конок келсе жактырышпайт. Бирөөнүкүнө барыш үчүн обязательно чалыш керек. Үйдөсүңбү, барсам болобу деп. Анда да кандай жооп угаарың белгисиз. Жактырбай унутуп коюшу мүмкүн. Жакында эле бирөөнүн үйүнө баралы десек, жок эй, чайханага эле келилечи деди да. Илгери мындай болгон эмес да. Жөн деле айтпай эле кирип барсаң, жакшына кабыл алат эле. Анан жаман көрөт деген ой келчү эмес да. Ал нерсе адамдын өзүнүн жүрөгүндө ыйманынан көз каранды да. Ошол Кудайды көкүрөккө орнотуу, чын ыхласың менен сүйүү дегенди биз шарт менен жасап атканыбызга дагы каршы болот деп окшойм да, мисалы үчүн. Кийим менен өлчөп атабыз Кудайга болгон сүйүүнү, башка нерселер менен өлчөп атабыз. Анан ошону ал ыйманыңбы, Кудайыңбы, адамгерчилигиңби, анын баары бул жерде экенин, анан элдин баарына эле ушундай илимдерге бара бергиле, анан мындайларга бара бергиле деп атып тил укчу болдум да. Сен инфосыгандын баарын реклама кылып койдуң депчи. Жок, бирок менчи ар бир нерсе сен айттың го, бирөөнүн бир сүйлөмү тим эле артыңа даба болгон сүйлөм болот да. Ал мейли ал идеалдуу эмес өзүчү. Өзү балким эри жоктур, балким өзү акча таппаган адамдыр, билбейм. Өзү бир характери жеткен желмоозтур. Бирок кечирип кой, анын оозунан чыккан бир сөз сага ушундай даба болушу мүмкүн экен да. Анан жанталашып баарын эле окугулачы, баргылачы, өзүңөрдү изилдегилечи дегим келет да. Мындай чектеп эле бул болбойт, тигил болбойт дей берген болбош керек. Ос тийиш керек. Ар бир тамактын даамын таткан сайын ошончолук мындай аң сезим ачылат деп ойлойм да. Ооба, туура эле. Балага деле көп нерсени тыя берсең, ашыкча эле банда ач көз болуп чоңойт го, аны да көрсө, муну да көзү тойбой чоңоюп калат да. Ар бир нерсени көрүш керек, ошонун жакшы жагын алуу. Ал жакшы адамдын сапаты, жаман жагын көрүү, жаман адамдын сапаты болот да. Биздеги ошол жакшы жаман сапат бизди өзүбүздүн энергиядан көз каранды. Эгер мен негативде жүрсөм, мен негатив көрөм. Эмнеге бул жерде турат, бул минтип калды, бул муздак дей берем да, жакпайт. Потому что өзүм негативмен. Если позитивде болсом, ой, суу дагы бар, чай дагы бар, Кудайга шүгүр, сонун деп өзүм ыраазычылык билдирем да. Жакында эле, мисалы үчүн көптөгөн өзгөрүүлөр болду да. Анан мен ойлоп жүрчүмүн да, аялдарга аялдык энергия боюнча сабак берсемби, ошол жөнүндө окуп, иликтеп берейин деп жүрсөм, бир чоң бир эме болуп кетти. Белгилүү айым ажырашып кетти. Анан элдин баары комментарийде жазды: "Ой, өзү үйрөтүп неме кыла албайт, үйрөтө албайт" деп. Анан бир кезде күйөөм менен сүйлөшүп барат, айттым да, ушунчалык аялдарга сүйүү жөнүндө, мамиле жөнүндө сабак өткүм келет. Анан бирок мен жаман күйөөлөр жөнүндө жаза албайм да деп. Менин күйөөм түшүнүктүү, 8-2 да, көп нерсеге уруксат берет, түшүнүктүү, аябай жакшы күйөө. Сүйүүцага келгенде андан дагы жакшыраак мамилебизди оңдоп алган үчүн сүйүү эмне экенин мен жакшы айтып бере алам да. Бирок ошол учурда эле мен жаман күйөөнү көргөн эмесмин да. Ошон үчүн мен жаман күйөө жөнүндө сабак өтө албайм. Вот ошо жаман күйөөнү көргөндөр ошол жөнүндө сабак өтсө, сонун түшүндүрүп беришат. Кантип ошондойго түшүп калбаш керек деп. Мен только сүйүүгө алып келүүнү үйрөтө алам. Жаман күйөөдөн кетүүнү же жаман күйөө кандай экенин ошону көргөн адам үйрөтө алат да. Бизде ой бар, ой өзү кыйраткан жок, анан эмнени кыла алат депчи. Жок, ал ошону жашап өттү, ошону жакшы түшүндү, билди, көрдү, анан түшүндүрүп бере алат да. Сүтсайды деле жашаган адам жакшы айтып бере алат. Бир да Асель эже келди эле го. Раматылык жаткан жер жайлуу болсун. Ошол эже эң биринчиден болуп мага консультация берген. Көп адамга консультация бербейт, бирок ошо Кудайым жакшы көргөн пенде экенин мага буйруп калган. Бир эле айтты да, сен эмоция болбо деди. Сенин бардык проблемаң эмоцияңдан деди. Болду, башка сөздөрү эсимде жок, ошол күнү айтканы ошол эле калды депчи. Мен ойлочумун да, элдин баары эмоция болот мендей депчи, ушинтип бир туруп эле каткырып күлүп жиберет, бир туруп эле кайра чөгүп калат деген. Баягы эмоциональный адамдар бар го, мага окшогондор. Ошондой деп ойлочумун. Көрсө адамдар бар экен да, унчук
жакпай отуруп бирдекени булгутуп коюп деле мен элдин баарын өзүмдө ачык элестетип алдым да. Анан ошондо ойлодум да, эмне элдер эмоция болбойбу деп. Анан айтты, жок, мен восьмеркам, мен эмоция болбойм деди. Деп анан восьмеркалар эмоция болбойт экенби? 8дер менен 5дер эмоция боло беришпейт. Болсо дагы булар ичинен сактайт, өзүн башкара билет. Кереги жок жерден 9дарга окшоп, мисалы үчүн бакырып, кыйкырып, өзүнүкүн айтып, ызы чуу салып, ушинте албайт да. Карманып коюшат. Жакпаса дагы унчукпай эле. Менин күйөөм 8 болгон үчүн чисто 8-inde төрөлгөн. Бирдеке жакпаса, мынтип эле карап коет да. И все, ошодон эле билесиң да, чото буга жакпалы деп. Анан кыйкырып айтты эле, бакырып айтты эле. Көз караш менен. Анан токтоп калам. Же болбосо жырмайып анын көңүлүн алганга аракет кылып калам да. Көп аялдар ошол эмоцияны байкай албай калышат күйөөсүнөнчү. Анан ашыкча эле айта берет. Эң күлкүлүү ситуация бир эмеде болду. Мен өзүмө кызык да, жашоочу. Биз жашоого биринчи жолу келип жатабыз. Мен экинчи, 10-чу жолу келген жокмун да, чтоб опытный болуп, багындай акыл үйрөткүдөй. Биринчи жолу келдим, баардык нерсе биринчи жолу өтүп жатат. Анан эми түшүнчүмөсүмдөй эмнеге күйөөлөр аялын урат деп. Анан бир эже келди, менин күйөөм жөндөн жөн эле ура берет мени, анан эмне кылам тибут, анан эмнеге урат десем, жөндөн жөн эле ура берет дейт. Анан аны элестетиңиз дедим, үйгө келдиңиз, ал жумуштан келди, сиз отурасыз, чай ичип атасыз, анан отуруп элем да, анан бир соктур десем, жок, мындай кечип келет, акча алып келет, анан сен ушинтип жүрөсүң, акча алып келбейсиң тибу деп сүйлөнөм да мен дейт. Вот ошон үчүн уруп аткан турбайбы десем, деп өзү да ойлонуп калды да. Ошону башкача жеткирсеңиз болот да. Ооба, наразы болосуз, ачууңуз келет, бирок анчалык эле багы өзү да жолу болбой аткан эркек ан сайын эле башына чыгып албай, жакшына жол менен түшүндүрүп айтсаңыз болот да десем, ойлонуп коюп кетти да. Анын сыңарындай эч бир нерсе жөндөн жөн болбойт да. Эми ал менен күйөөлөр аялын уруш керек деп айтпайм. Ар бир адам багы экилер эмне үчүн бул дүйнөдө көбүрөөк керек? Себеби отношения деген адамдар эч качан кол көтөрбөйт, эч качан жаман нерселерди айтпайт, дайыма мамиле түзүп калганга, мамилени сактап калганга аракет кылат. Жакпаса дагы жакшы мамиледе калганга аракет кылат да. Анан 5дер дагы коммуникация адамдары болгон үчүн алар башка бирөөнүн жүрөгү ооруп калбасын, ар дайым тыгыз байланышта бололу деп ичинде эмоциясын сактап, баардык ударды өзүнө алып кала беришет да. Бирок алардын жүрөгү өтө назик болот. Көп эле капа кыла бербеш керек да. Сабактарымда дайыма айтам да, бул адамдар менен этият болгула деп. Экилер түшүнүктүү, ооба, аябай чересчур түшүнүктүү, бирок аларда деле багындай чаша переполнена дейт го, толот да бир жери. Анда страшно жарылып кетет дагы, уже артка кайткыс болот. Эки аялдар жарылса, это аябай опасный нерсе да, себеби толуп кайнап вулкан чачырагандай болот. Вулкан көпкө чейин туруп анан бир жарылат го, двойкалар ошондой болот да. Бизге окшогон девятка, семеркалар биз сразу ошол жерден ответин берип турабыз. Сайрап ийесиз. Ооба. Мындай коомду карап көрсөң, Толкунай, өзүң да анализдеп атасың, мисалы эсеп салып, биздин коом кайсы деңгээлге өсүп атат, кайсы багытка баратат, жана кайсы багытка ушул коом жетелеген адамдар көрсөтүшүбүз керек, жол көрсөтүп, жол баштап, бул жакка баралы, бул мондай экен дешибиз керек. Азыр менин байкашымча көптөгөн жаштар башкача ой жүгүртөт. Анткени 2000-жыл багы 2 деген жыл бүтмөйүнчө, 3000 жылдарга өтмөйүнчө бизде психология аябай актуалдуу болот. Анткени 2 бул психология, 2 мамиле, 2 түшүнүк дегенди берет да, дипломатический отношенияларды түшүндүрөт. Анан 2000-жылдарда төрөлгөн балдар, булар чындыгында башкача балдар. Жашоону аябай жакшы түшүнөт, мамилени аябай жакшы түзөт да. Биз илгерки 1 деген датада төрөлүп калган үчүн эгоистпиз, өзүбүздүкүн бербейбиз, мен каалагандай болуш керек дейбиз. Анан эмнеден көбүнчөсү возмущение чыгат улуу адамдарда? Бул менин айтканымды укпай койду, мен каалагандай кылбай койду дейбиз да. Экилер 2000-жыл төрөлгөн балдар түшүнөт, алар эч кимге карыз эмес, эч кимге милдеттүү эмес, өзүнүн жашоосун кылып жүрөт. Жакында эле сиңдимди чакырдым, үйгө келип кетчи, балдар менен отуруп турчу десем, мынтип жазып атпайбы мага? Мен жумуштан кийин үйгө барып эс алгым келет деди. Мага аябай катуу тийди. Анан бир чети сыйладым анын тандоосунчу. Туура эми, бул деле эс алууга милдеттүү да, бул эмне мен балдарым караганга милдеттүү эле депчи. Анан ошол боюнча ал барчу жагыма да барган жокмун, балдарым өзүм карап калдым да. Мынча акылдуу балдар дедим да. Мен ошонун учурунда өзүмдү күнөөлүү сезип, кимдин гана баласын караган жокмун да. Эжесиңди, жеңе, байке эч кимдики калган жок, баарын баласын карап чыктым. Себеби апам карашып кой, жардам берип кой, эчтеке болбойт, кийин булардын балдары сенин балдарың карайт.
алардын балдарынын жообу ушул болду да. Анан ошондо түшүндүм. Жаштар азыр туура эле нукта бара жатышат. Улуу аялдар көпчүлүгү баягы улуу болсо да айтат да, сендей жаш кыздан сабак өтүп, ушу керектүү маалымат алам деп ойлогон эмесмин дейт да. Анткени алардын эгосу өтө баягындай калыңдап, толстый болуп кеткен үчүн кабыл алгысы келбейт. Эң главный түшүнүү, кабыл алуу, анан кечире билүү. Ошол эң кыйыны да. Кээде түшүнөбүз, бирок кабыл ала албайбыз. Же түшүнүп кабыл алып кечире албайбыз да. Кээде кечирип коебуз, бирок ичибизден кыжырыбыз кайнай берет да. Анан эң жакшысы бул эмне үйрөтөбүз? Сабырдуулукка. Ар бир ситуацияны татыктуу кабыл алып, ошону чечкенге аракет кылуу. Эмоция болуп кетүү эмес, чечкенге аракет кылуу. Себеби Кудай жөнөттүбү? Эмоция болуп кетсең, ооруп андан ары кете беришиң мүмкүн да. Себеби эмоция только ден соолукту жейт. Эгер так ушундай болуп калды, эми кандай чечем деп ойлоно турган болсоң, Кудай ошол эле момент сизге ответин жөнөтө баштайт. Молодец, мындан кийин муну кыласың, мындан кийин тигини кыласың деп. Түшүнбөгөн адам уже эмоцияга алынып, ал менен урушуп, бул менен талашып, ардеке болуп кетет. Өткөндө ма аябай көп каттар келди да. Жана балени баштайчы. Анан деген бирөө мынтип жазып атат да. Назира айым, сиз туура эмес кылып атасыз. Эми биздин көз карашыбызда бул дүйнөгө жыргаганы, ырдаганы, сайраганы келген эмеспиз. Биз бул дүйнөдө ушундай өзүбүздүн напсибизди тыйганы келгенбиз, кураганы келгенбиз дейт да. Анан Шутсайдын тили менен, илимий тил менен адам баласы бул дүйнөгө эмне үчүн, кайсы маңыз менен, кайсы маани менен жаралыптыр? Бул дүйнөдө эмне кылыш үчүн жаралыптыр? Ошол суроо мени да кызыктырчу да, эмне үчүн биз өзүбүздү тыйышыбыз керек деп. Бул жашоого Кудай бизди жөнөттү, бизге жан берди. Жан дүйнөнү берди, денени берди, ушул сага аманат, ушуну жакшы кара, ушуну ыйлапа деп жөнөтүп жатат да. Анан биз бул дүйнөгө келебиз дагы болбогон нерсе үчүн урушуп, талашып, жан дүйнөбүздү кыйнайбыз. Жаман нерселерди жеп, ичип, денебизди кыйнайбыз да. Бул Кудайдын бизге берген аманаты, ага кандай мамиле кылып жатабыз. Эгер жан дүйнө кааласа, адам жашоосунда жан дүйнөсү менен кеңешкенди үйрөнүш керек. Мен мурун ошону укчу эмесмин. Эл эмнени кааласа, ошону кылчумун. Башында ата-энем каалаган кылып жүрдүм, андан кийин күйөөмдүн каалаган, анан балдарым, анан гана уже 30 канча чыкканда ойлондум да, мен өзүм үчүн качан жашайм? Өзүң үчүн жашоо дегендеги эмне? Жакшына кийинип алуу, же жакшы тамак жеп алуу? Кайда барабыз андан ары деп ойлонуп, көрсө, өзүңдүн жан дүйнөң каалаган нерсени аткаруу, бул ошол Кудайдын аманатына жакшы мамиле кылуу. Кудай бизди тиги жакка барып кыйнал, кыстал деп жөнөткөн жок. Ооба жалган дүйнө, ооба сыноо дүйнө, мейли 5 күндүк жашоо дейли, ким кандай атаса дагы Кудай бизди бул жакка ойно, гүл, разы бол. Мен сага ушул жарык жашоону белек кылып жатам деп бергенден кийин, эмнеге мен келип өзүмдү тыйып, кыйнап, кыстоолорго салып, кыйналышым керек. Напсиңди тый дегенде, ал бирөөнүн ашыкча нерсесине көз артпоо, бирөөгө ичкүйдүүлүк кылбоо, ушактап, жамандап, жаман сөз сүйлөбө, ичкилик ичпе, мейли чекпе, жаман нерселерден алыс бол. Бирок жакшы нерсени өзүңө ырологондон эмнеси жаман деп мен изденип жүрүп, анан ошо Сютса илимде айтты, жан дүйнө бул дүйнөгө келгенде только жакшы нерселерди алыш керек. Жаман нерсени алган өзүң болуп жатпайсыңбы? Эч ким сени мажбурлап алып барбай эле да, ошону адамдар түшүнбөйт дагы, алмаштырып алышат. Булар эгер өзүн кыйнап эле, кыстап эле жашай берсе эле, болду Кудай буларды бейишке чыгарат деп. Эми мен бул жерде Кудай отту жагып алып, күйгүзүп отургандай деле элестете албайм. Душа бул дүйнөгө таптаза боюнча келдиби, таптаза боюнча кетет. Ошон үчүн жашоодо кыйынчылыктар берилет, оору сыркоолор берилет, бирөө кыйналып өлөт, бирөө жыргап өлөт дегендей. Эми жыргап эч ким өлбөйт го, эми бандай уктап эле өтүп кеткендерди, жакшы мен өлүптүр дейт го, ошону айтканым да. Анан Кудай ал дүйнөдөн тозуп алат, анан бейишке киргизет, же болбосо башка миссия менен кайра жөнөтөт деген айтылыштар дагы бар илимдерде, Сютса илимде. Анан эми ага ишенген бар, ишенбеген бар, анан ал үчүн комментарийде тепкилештин кереги жок. Ар бир адам эмнеге ишенсе, өзүнүн көз карашы да. Анан ошол эле башка эмени кандай десем, оомалар деп коеюн. Алар ошол нерсени туура деп эсептесе, бизге бул нерсе туура болуп жатса, биз просто биз-бирибиздин
көз караш сыйлап коюшубуз керек. Анан сен эмнеге менин көз карашыма өтпөй жатасың, сен да мендей ойлон, мендей жаша, мендей кыл деп бирөөнү мажбурлоо, бул деген өтө эле эгоисттикке кирет да. Ар бир адамдын тандоосун сыйлашыбыз керек. Ар бир адам өзү каалагандай жашап өтүш керек. Чтобы тиги дүйнөгө барганда, Кудай мен жашай албай калдым го, анан мынтпей калдым го, анан эмне кылышым керек эле деп жүрбөй, мен Кудайга шүгүр, сонун жашоону жашап өттүм. Мен каалаган жигитиме турмушка чыктым, сүйгөнүм менен жашадым, мынча балалуу болдум. Кудайга шүгүр, жакшы эле жөнөтүпсүң. Бул дүйнөнүн да сонун жактары бар экен. Жакшы нерселер алдым, айтканымды аткардым, миссиямы кылдым. Эми келдим алдыңа дегидей болушубуз керек да. Ошондо корутунду чыгарганда бул дүйнөдө кысылып, тыйылып, көп нерседен колуң тартып калбай, мындай жашап, өзүңдү өстүрүп, прогресс жолуна түш дегендик, Ооба, өнүгүүсү. Аң сезимди өстүргөндө адам өзү түшүнөт эмне жакшы, эмне жаман экен. А жаманга барган адам ал өзү осознанно барып жатпайбы, өзүнүн тандоосу. Жоопкерчиликти өзүнө алсын. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Анан баягы айтылганда деле, жеке жыл болгондо деле жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Минуста болсоң, минуска кетесиң, плюска болсоң, плюста болосуң да. А эмнеге адамдар анда плюска чыкканга аракет кылбайт да? Көп учурда анда баягы боло берет экен деп, бул дүйнөдө жыргаса болот экен деп, анда ич, чек, көчөгө чык дегендер да болушу мүмкүн. Жок, ал деле менин тандоом да. Мага баары уруксат берилди деп көчөлөп кетиш да менин тандоом. Жок деп уймандуу эле жакшына жашаш деле менин тандоом болуп жатпайбы? А эмнеге ошол нерсеге биз Кудайды же болбосо баягы көнүп калган шайтанды күнөөлөшүбүз керек? Өзүң бардыңбы? Өзүң тандооң ошол. А биз ой шайтан алып кетпедиби, анан тиги кылып койбоду, бул минтип салбады, анан тиги айтып деген жакшы көрөбүз да. Жок, ар бир адам кылган ишине. Карма деген эмне? Кылдыңбы? Ошого өзүң жооп бересиң. Сүйлөдүңбү? Ал да сенин өзүңдүн сөзүң, ошого жооп бересиң да. Анан тигиге буга асылыштын кереги жок. Сон. Бүгүн аябай пайдалуу эфир болду болуш керек. Биздин элдерге 2024-жыл эмгек жылы экен. Баардыгыбыз эмгектенебиз. Анан арам жол эмес, адал жол менен акча табуу жылы экен. Арам жол менен тапсак карма деген нерсе бар экен. Чокудан ары бир чабат экен. Туура түшүндүмбү? Туура. Анан 2024-жыл корутунду кылганда неме кылат экен? Неме албайт экенбиз, жанагындай. Кредит албайт экенбиз, рассрочкаларды тимелеп коет экенбиз, ломбардты тимелеп коет экенбиз. Жөн гана эмгектенип, адал иш менен кылат экенбиз. Бул дүйнөгө өсүү, өнүү үчүн келгенбиз. Анан ар бирибиз аң сезимибизди өстүрүп, ачып, бийиктей берип, жан дүйнөнүн мындай балкыган, бактылуу болгон абалына жетишибиз керек деп ойлойм. Туура айттымбы? Туура. Сон. Толкунайга терең ырахчылыгыбызды билдиребиз. Шуцай мастери. Биз азыр силердин камераны өчүрүп алып өзүнчө жыргайсыздык болуп кетти. Сон силерге эфир жакса, анда астына комментарий таштап коюңуздар, жана ырахчылык иретинде катталып койгонду унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.